бирок ажырашуу, талак шариятыбызда бар нерсе. Жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы аялына талак берген. Билесиздер, Хафса радиллаху анха талак берген. Аялыңарды силер мажбур түрдө кармап отура бербегиле. Мен буну мындай кылам деп соттошуп, тополоң кылып, талашып, 3 хайыздан кийин не кылат? Иддасы бүтөт, экөө такыр чүжөй адамдарга айланат. Кээ бир учурларда талак Аллахтын рахматы болот. Кээ бир учурларда чечим болот да. Алла Таала ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважа. Аллахтын жалгыз экендиги тууралуу, Алла Тааланын кудуреттүү экендигинен аят белги силердин өзүңөрдөн жуптарыңарды жаратканы. Ал дегени мындай болуп калат. Үй бүлө куруштан мурда аял күйөөсүнө бөтөн, күйөөсү аялына бөтөн болчу. Жолда көрсө салам да бербей турган деңгээлде, эми кокус ооруп калган болсо же бир кырсык учураса, жаман болуп турду деп өтүп кете турган эле бир чүжөй адамдар. Алла Таала ушундай нерсени берди. Нике кыйгандан кийин, жашагандан кийин керек болсо ата-энесинен ham жакын болуп кетет да. Баласын, өзүнүн баласынан дагы жакын, тагыраак айтканда, өзүнүн бир боору болуп калат. Оорса кошо ооруй турган болгон. Буну каяктан келди дегени чүжөй адамдын ортосундагы мээримди салган ким? Аллах Таала. Аяттын уландысында литаскуну илайха, силерге жуптарыңарды жаратты, кыйналышыңар үчүн эмес, силер мындай рахат алышыңар үчүн, эс алышыңар үчүн. Ва жаала байнакум маваддата ва рахма. Жана араңарда өтө чоң сүйүүнү, жакшы көрүүнү жана ырайымды жаратты. Бири-бирине мындайча айтканда ырайым кыла турган нерсе. Инна фи залика ла аятан лиқауми ятафаккарун. Мына ушул нерседе пикир жүргүзгөн адамдарга Аллахтын бар экендигине чоң бир далилдер бар деген. Анан дагы кызыктырылган пайгамбарыбыз айткан, жаштар деген да, я айюха шабаб, ман истата минкум фалятазавваж, жаштар, күчүңөр жетсе үйлөнгүлө деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип, үйлөнгөндөн көрө мен көбүрөөк ибадат кыламын деген адамдарга дагы туура эмес экендигин айтып, рахбания, тагыраак айтканда, өзүнө ибадатка катты кирип, көп нерселер запрет кылууну, поптукту тыйган пайгамбарыбыз. Айткан, үйлөнгүлө деген, мен деле үйлөнөмүн, бала чакам бар, үй бүлөм бар деген. Фаман рагиба ан суннати фалайса минни. Ким мен кылган ишти кылбай, пайгамбар сүннөтү да үйлөнүш. Өзү билгендей кылып, мындай кылам десе, бул бизден эмес деп айтат. Көбүнчө илимге кадам койгондорго дагы кээ бир устаздар, шариаттын өкүмүн алгандар, эми башкалар айтса го, эми көп деле этибарга алынбашы мүмкүн. Үйлөнбөй тур, окуп ал, билим алып ал деген сунуштарды да берет, бул да туура эмес. Алымдар айтат, илимдин баштапкы учурунда, мисалы, араб тилин өздөштүргөнгө чейин 1 жыл убакыт кетиши мүмкүн, 1 жыл 2 жыл. Же жакшы бир илимге түшүп алганга чейин үйлөнбөй турганы жакшы, анткени ал түшүнө эмелек кыйынчылык маалында. Бирок 1-2 жыл илим окугандан кийин үйлөнгөнү жакшыраак, анткени эч кандай шариатта эч кандай далил жок, чектөө кылыпчы. Үйлөнбөй окусаң мындай болуп кетесиң. Эми улуу алымдардын айткан сөзү бар, эме дешет. Бойдок болуп кыйналгандан көрө үйлөнүп алып туруп, үй бүлө бакканча кыйналган жакшыраак. Бул өзгөчө, мындайча айтканда, дүйнө иштерин кылгандан сырткары илим алып жүргөн адамдарга деле үйлөнгүлө. Пайгамбарыбыз өтө кедей сахабаларга дагы үйлөнгүлө деген. Кыйналтам дегенде үйлөнгүлө, өзүнүн деңгээлине жараша кылып буйруган. Жада калса ушуга чейин айткан үйлөнүү жөнүндө буду ахадикум садака деген. Силер аялдарыңарга кошулушуңар садака деген. Үйбөдө семейный эң жакын мамиле кылыш, эч кимге айтпай турган, рахат алыш дагы бул кайрымдуулук, сооп деген. Дегенде, я Расулулла, кокс арабызда бирөө жарымыбыздын желаниябыз келип кетсе не болот дегенде, ошол нерседе дагы сооп бар экендигин муну түшүндүрөт. Эгер ошол ишти арам нерседен кылсам не болот? Күнөө болобу деген. Күнөө болот. Ошону халал нерседен, никесиндеги нерсе менен аткарган бул сооп болот. Мына караңыздар, үй бүлөдө рахат алыштагы никеден кийин бул сооп эсептелинет. Жада калса, сөздө айттык го, кыйынчылык болуп аткандарга да Аллах Таала Нур сүрөсүнүн 32-аятында «Ванкихул айяма минкум» өзүңөрдүн араңардан каалаганыңарга үйлөнгүлө. Жанагы жакын туугандардан сырткары да. Жана «Вассалихин мин ибадикум» эгерде эркин аялдарга күчүңөр жетпей калса,
күң аялдардын арасынан дагы мындай жакшырактарына үйлөнө бергиле. Жана үйлөнгүлө деген сөздү айтканда адамдар айтат да, пул жок болсо каяктан үйлөнөт? Багыш керек да деген сөздөргө Алла Таала жооп беретинде аяттын уланысы. Иякуну фуқара, эгер кедей болгон болсо, югнихумуллаху мин фадлих. Аллах Таала өзүнүн артыкчылыгынан бай кылат, беймуктаж кылат. Ар нерсенин өзүнүн рызкысы бар деген ушудан. Эгер үйлөнүп туруп, ачка калып, кыйналып кетип аткан болсо, Алла Таала эмне кылат? Өзү жардам берет. Валлаху васиун алим. Алла Таала кең. Жана адамдын эмне керек экендигин билет дейт. Бирок ага карабай, үйлөнүүнүн канчалык артыкчылык экендигин Алла Таала кантип бекемдеп коюш менен бирге ажырашуу дагы жок эмес. Ажырашуу тагыраак айтканда биздин жашаган өлкөмгө карай турган болсок, каттоого түшкөнү, мисалы 30 миң, 35 миң бир жылда адамдар үйлөнгөн болсо, ошонун 10 миңден 12 миңге чейин ажырашат. Бул каттоого түшкөнү. Статистика маалыматы боюнча тагыраак айтканда 30% ажырашат. 3төн бири ажырашат. Эми каттоого түшпөгөнү деле ушуну берет. Мындай жалпылап айтканда үй бүлөнүн 3төн бири ажырашып атат. Бирок жаман нерсе билесиздер, тез таркайт дагы жашагандардан караганда ажырашкандар көптүктү түзүп көрүнөт. Палан ажырашып, палан мында болуптур, мында болуптур. Анан ажырашууну өтө жек көрсөтүү иретинде дагы айтылат. Бирок ажырашуу, талак шариятыбызда бар нерсе. Ошолорго бир сыра далилдерди окуй турган болсок, Алла Таала жакшы көрбөгөнү менен бирок шарият кылып берген. Абгадул халал илаллах ат-талак деген. Алла Тааланын ачуусун келтире турган, бирок Аллах өзү уруксат берген халал нерселерден бул бирөөсү талак эсептелинет. Бирок дайыма Алла Таала ачуусу келбейт. Кээ бир учурларда талак бериш важип да болгон учурлар бар. Ылдыйда айтабыз иншалла өкүмүндө. Далилдерди окуй турган болсок, Алла Таала ыйык Куранда Бакара сүрөсүнүн 22 аятында ат-талаку марратан. 2 ирет талак. Фа имсакун би ма'руф ау тасрихун би ихсан. 2 талактан кийин жакшылыкча алып калгыла дагы, мындан кийин дагы талак бербестен ушул менен жашагыла. Же бошотуп койгула. Урушуп талашпастан депчи. Бул аят түздөн түз кабар берет талактын бар экендиги, шариатта уруксат экендигин. Алла Таала мынтип айтат. Бунун жол-жоболору менен. Дагы башка бир аятта ва ятафаррака югниллаху куллан мин саати. Эгерде ажырашып кеткен болсоңор, Алла Таала 2 жашка тең, аялга дагы, эркекке дагы өзүнүн артыкчылыгынан берет, беймуктаж кылат. Жанагындай ой кетпесин, ажырашты эле өлдү, эми бул мында болду, мында болду деп. Жанагы тирилик күйөөгө байланган эмес, же аялга байланган эмес. Жашаганга милдеттүү түрдө шариятыбыз буйруган эми. Бир Аллах Таала айткандай кылып, ажырашпай жашагыл. Бирок ажырашкан болсо, бул өтө эле бир кооптуу нерсе эмес. Алла Таала ал адамдарда өзүнүн жол-жобосун берет. Алла Таала тирик жан экен, бардыгын не кылат? Өзүнүн артыкчылыгынан берет. Дагы пайгамбарыбызга эми айткан: "Я юхан наби, пайгамбар, ида таллактумун ниса, эгер аялыңа талак берген болсоң, фаталликухуна ли иддатихинна, аны өзүнүн времясында бергин" деп буйруган. Бул эми жалпы пайгамбарга айтылган нерсе, барыбыз айттык. Ва ахсул идданан кийин иддасын эсептегиле. Ваттакуллаху раббакум, жана Роббиңерден корккула. Талак сүрөсү 1 аят. Бул талак жөнүндө бир толук кандуу сүрө түшкөн, талак сүрөсү депчи. Ошондуктан талак деген сөздү эле жек көрүү болбойт. Кээ бир учурларда талак Аллахтын рахматы болот. Кээ бир учурларда чечим болот да. Өтө эле бир жашоону кыйнап, өз аз өмүр, көп сыноонун арасында адам бир тупиктен чыгып, кээ бир учурларда аялга дагы, эркекке дагы чечим болушу мүмкүн. Ошондуктан Алла Таала мына ушундай аяттарды айтат. Жана дагы кийинки аят Бакара сүрөсүнүн 231 аят. "Иза таллактумун ниса фабалагна ажалахунна", эгер аялыңарга талак берсеңер, жана анын времясы келсе, аял билесиздер, талак алгандан кийин 3 хайыздан кийин не кылат? Иддасы бүтөт, экөө такыр чүшөй адамдарга айланат. Фамсикуна би ма'руф, ол жерде же алып калгыла, ау саррихуна би ма'руф, же жакшылыкча ажырашып кете бергиле. Неге муну айтып атат? Көбүнчө ажырашканда токчулуктун иретинен өчөш башталат. Бул талак бердиби, бул не экен? Же болсо наркы тарап, мен буну мындай кылам деп соттошуп, тополоң кылып, талашып, кээде балдарды ортого коюп, ошонун аркасынан ызычы кылат. Алла Таала айтат: "Мусулмансыңарбы? Жашасаңар жакшы жашагыла. Жашай албасаңар жакшы кылып дуаны берип эле
ажырашып кеткиле депчи. Баягы улуу устаздардан баягы Дарын Мубаровдун айткан сөзү бар, биз Рияттан Маккага жол алып келатсак, таксист билесиздер 1000 километр, бизде да Бишкектен Ошко чейин келсең, ошо айдоочунун үй бүлөсүнөн не болуп аткандан баштап, эмне иш кылган, качан банкрот болгон, не нарушение кылган, не утукка жеткен баарын айтып берет, туура. Ошо алыс жолдо жүрүп атып айтат, айдоочу бул динде жүргөн адам, бирок үй бүлөсү менен ажырашып атат экен, такыр шарт жок. Эми бардыгыбыз сапардабыз, жолдо сапарда жүргөндө дуалар кабыл. Мен дуа кылганча кетейин, амин деп тургула деп, жол катары бир топко чейин дуа кылып кетти. Аллахым ийгилик бергин, мен менен жашабаш, балким чечимдир, бирок ошол ойдон өзүң таштап койбогун, өзүң аманат кылдың деп ажырашып атат, бирок дуа кылып элестеттим да. Ал эми динди карманбаган көпчүлүк мындай разборлордун аралашып айтсаңыздар керек, каргайт да. Ушундай көр, мынаны бияктан көр, ал жактан көр. Бул Алла Тааланын чегарасынан чыгып кетиш. Аяттын уландысында вала тумсикухуна дираран литатаду. Аялыңарды силер мажбур түрдө кармап отура бербегиле. Ва ма яфал залика фақад залама нафса. Ким ушул нерсени кылган болсо, бул залым болду дейт. Жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы аялына талак берген, билесиздер, Хафса радиллаху анха талак берген, жана бир талак берген, жана кайтара алган. Пайгамбарыбызга Абдулла ибн Умар келген. Атам ажыраш деп атат аялым менен. Не кылайын дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага айткан, талак бергин деген да. Я Абдулла таллик имратак, аялыңа талак бергин. Атаңа мойын сунгун депчи. Кээде ата эне бизден караганда жашоодо практикасы көп, башынан ысык сууктар көбүрөөк аткан. Карап туруп көздөтүп, балам, муну жиштире эле койгун десе, атанын мойну сунуп туруп ажыраш керек да. Эгерде жок балам, муну мен жашагын десе, анда атага мойын сунуп жашаш керек. Эмелерине карабайчы. Бул Абдулла ибн Умарга атасы айткан, Умар радиллаху анху. Ажыраш аялым менен болбойт десе, фатванын эң күчтүүсү пайгамбарыбыз да. Пайгамбарыбыз келет, атам ушинтат дегенде атаңа мойын сунгун, ажырашкын деп. Бул айтылган маселелердин бардыгы талак берүү шариятыбызда бар, бул күнөө эмес. Тагыраак айтканда өзүнүн неси менен, жол жобосу менен.